Мурдагы Эркин тоо басмаканасынын имараты тарыхый архитектуралык эстеликтердин тизмесинен чыгып калыптыр деген маалымат желдей тарады. Бишкектин Киев көчөсү менен Эркиндик бульварынын кесилишинде жайгашкан имараттын мындан аркы тагдыры кала тургундарын тынчсыздандырууда. Ал гана эмес, парламенттин депутаттары да бул маселеге көңүл буруу керектигин билдирип чыгышты. Тизмеден чыгарып салуу эмнеге алып келет? Эртең аны бузат да ордун сатып берет. Ал имарат өзү баасы деле мындай аз турат. Аны сатып алган, анын жерине кызыгып сатып алат да. Ал жерде жаңы нерсени куруп салат. Вот ошол нерсе бизге керекпи, керек эмеспи? Эмне үчүн чыгарып салды? Бул жерде материалдык кызыкчылык, бир коррупциялык схемалар бар деген маселе көтөрүлүп атат. Анткени бул жердин өзү кымбат. Мен ойлойм, бул маселени биз көтөрүп чыгышыбыз керек. Борбор калаанын чоң ортосунда жайгашкан ири имарат буга чейин эле жеке ишкерлердин колуна өтүп кеткен. Башкы акционерлердин эң ирилери катары депутат Каныбек Иманалиев менен Кара Балта шаарынын мэри Данияр Шабдановдордун ысымдары аталууда. Бир кезде бул курулуш Эркин тоо басмаканасынын имараты болгон. Улуу Ата мекендик согуш жылдарында дал ушул имаратта айтылуу Панфилов дивизиясы түзүлгөн деп айтылып жүрөт. Мындан улам курулуш тарыхый архитектуралык эстеликтердин катарына киргизилген эле. Бирок быйыл сентябрдын аягында аны мамлекеттик баалуу курулуштардын катарынан чыгаруу боюнча өкмөттүн токтому чыкты. Имараттын тарыхын жакшы билген архитекторлор курулуштун баалуулугу 70 жылдарда эле бузулган дешет. Чоң терезелүү имаратка сары таш капталып, азыркы көрүнүш пайда болгон экен. Ал эми анда Панфилов дивизиясы түзүлгөн деген маалымат эл оозунда айтылып жүргөнү менен анын бир да далили жок дейт Кыргыз реставрация илимий изилдөө институтунун директору Жумамедел Иманкулов. Мындан улам мекемелер аралык комиссиянын токтомунун негизинде ал тарыхый архитектуралык эстеликтердин катарынан чыгарылган. Жана аскердик частьтер ошондой ошол жерде түзүлүп, анан аскерге кетишти да. Анда Бишкек бир 10 чакты имарат бар. То есть буну деле өтө баалуу деп айта албайбыз. Бирок ошол баалуулукту далилдеген эч кандай материалдар калган жок да. Ичиндеги таптакыр азыр башкача да эмелер, бөлмөлөрү, ичиндеги эмелер, конструкциялар. Бүгүн болсо бул имарат түртүрүлөт экен деген маалымат тарады. Муну архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги да тастыктады. Себеби сейсмологдор имаратты колдонууга жараксыз деп табышкан. Катуу жер силкинүү болсо урап калышы мүмкүн экен. Бирок ага жанаша жайгашкан айтылуу Соңкөл ресторанын тарыхый архитектуралык эстелик катары сактап калууга мүмкүнчүлүк бар дешет архитекторлор. Биз Соңкөлдү калтырып койдук тизмеге, анткени Соңкөл өткөн кылымдын 70-жылдарда салынган. Бул ошол кезге Бишкек үчүн заманбап архитектура болгон, анткени айнек, бетондон салынган. Азыр анын тышкы көрүнүшү да анча-мынча өзгөрүлдү, бирок аны каражат болсо, жагандай бир эме болсо, аны оңдоп койсо болот. Соңкөл калды тизмеде, аны эч качан алынбайт Соңкөл. Эркин тоо басмаканасы деген ат менен белгилүү болгон имараттын ордуна эми соода борбору же көп кабаттуу үй курулушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Андан соң имарат 49 жылга ижарага берилеби же сатылып кетеби, анын тагдырын мэрия чечет экен. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.